Ассаламу алейкум достор, Кыргыз ММА спортунда жакшы жаңылык бар. Кече эле ММА боюнча 66 кг салмагында Азия жана Океания чемпиону аталган кыргыз мушкери Раджабали Шайдуллаев Азиядагы эң күчтүү уюм One FC менен келишим түздү. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утуш оңой. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Буюрса биз One FC организациясы менен келишимге кол койдук. Буюрса сиздердин дуаңыздар менен биз ушул One FC организациясынын коясына Кыргызстанга алып келебиз. Менин менеджерим Марат Бекмуратов, машыктыруучум Насипов Алымбек жана Кубаныч Абдисалам уулу агаларыма чоң рахмат. Кыргызстан алга Камран Аббасов, Руслан Эмилбек уулу өңдүү кыргыз спортчулары мушташкан уюмга барышы чоң жетишкендик десек жарашат. Биздин мушкер профессионалдык карьерасын 2019 жылдын июнь айында баштап, ушул күнгө чейинки 3 жыл ичинде 6 жолу беттеш өткөрүп, 6 ондо тең жеңүүчү аталган. Спорттук карьерасындагы алгачкы беттешин жергиликтүү Батыр Баш уюмунда өткөрүп, Самат Кылычбек уулун жеңсе, андан кийинки 2 беттешин ошол эле уюмда өткөрүп, Сунатилло Насуллоев менен Абдулла Саидовду ишенимдүү уткан. Ал эми быйыл марттын аягында ACA Young Eagles'тын алкагында мушташууга мүмкүнчүлүк алып, Анзор Элгараев аттуу мушкерди жеңе алган. Андан соң быйыл июнь айында Асват Ахмадов деген мушкер менен чыгып, Анаконда ыкмасы аркылуу 2-чи раундда багындырган. Эң акыркы беттешин ошол эле уюмда жакында октябрда өткөрүп, 3 буштук ыкмасы менен багындырды. Партери өтө мыкты, тике туруп мушташуусу жакшы деңгээлдеги мушкерибиз желекти желбиретип One FC'нин курун алып келишине тилектешпиз. Спортчуну колдоп, бул видеонун алдына комментарий калтырууну жана жактыны басууну унутпайлы.